Кечээден баштап биз ушу блокпостторду толугу менен коюп бүттүк. 4 жерде бар. Мына Кызылкия шаарында бар. Киребериште Баткен облусуна, Баткен шаарында бирөө бар, Самаркандекте бар, и Аркада бар, Лейлек районунда. Биз дагы мына коңшулаш өлкөлөр менен Өзбекстан Фергана облусу менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө азыр 500 ошол комбинезону бар. Атайын ушул врачтар, медиктер, ошо контакт менен иштеп аткан врачтарга жана МЧСтин кызматкерлерине биз ошо костюмдөрдү сүйлөшүп алдык бүгүнкү күндө. Бүгүн келип бул жерге түштү. Именно ошо контактируп иштеп аткан биздин кызматкерлерибизди биз азыр аларды да контакт жугузуп албасын деп ошолорго сүйлөшүү жолу менен бүгүнкү күндө алдык. Бет каптарды азыр бизде проблема уже жок. Кудай буюрса мына тигүүчү жайларда толугу менен тигилип атат. Мына Кызылкияда чоң цехте аябай көп эмеде санда тигилип атат. Кудай буюрса биз ушу Баткен облусуну камсыз кылабыз деген үмүттөбүз. 10 сом деген баа бар. 10 сомдон сатылып атат. Бирок чектелип сатылып атат. Андан тышкары биз жөн отурбай, биз өзүбүз бекер берип аткандар бар. Ошол баягы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана баягы ден соолугу начарларга биз үйүнө да алып барып берип атабыз. 20 сомдоп сатып аткан болсо, эгер ошондой маалыматыңар болсо бизге так бергиле. Биз азыр күч органдарына жиберип туруп ага биз иш чара көрөбүз. Бул үчүн биз иш козгойбуз. Мисалы un маселеси болуп атат. Унду биз айылдарга, райондорго жөнөтүп атабыз. Дагы мына Баткенде кечээ дагы un келди. Бул жеке ишкерлердин дагы жардамы болуп атат. Биз өзүбүз ошолор менен түз байланышып, баасыны ушул антимонополиядан коюлган баадан жогору көтөрүзбөй, ушул ундарды, майларды саттырып атабыз. Банктарда дагы элдер бир аз көбүрөөк болуп атат. Биз буга да азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Бир гана эле буну менен эмес, биз дагы экономика жагын карап атабыз. Жазгы талаа иштерибизди карап атабыз. Ага кандай? Ага биз солярка, күйүүчү май заттарын жеткирип беришибиз керек. Ал маселелер болот. Бир эле биз азыр ушуга басым жасап калбай, берки иштерибизди дагы жүргүзүп атабыз. Эртеңки күндө биз экономикабыз отуруп калбаш керек. Биздин элди кийин кантип багабыз? Ошон үчүн биз азыр будайыбызды эгип алышыбыз керек. Жүгөрүнү эгип алышыбыз, эгин тигинди эгишибиз керек. Мен ошон үчүн дыйкандарды ушуга чакырып атам. Бүгүн дагы айттым эртең мененки планеркада. Элге талаада иштегенге тийбегиле. Алар ишин кылсын. Трактор өтсө өткөргүлө. Бүт баарыны бул талаа иштери токтобош керек.